Султанбекова Чолпон Алыйнага берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Талабек Рускулович, бияқта. Мен албетте макулдугумду берем. Сиздин эмеңизге жаштарды өстүрүшүбүз керек. Мен аны менен дагы макулмун президент менен. Бирок сизге бир-эки маселе бар. Сиз азыр айтып атасыз, мына айыл өкмөттөргө бардык жерлерге интернетти жеткирдик. Азыр бардык айыл өкмөттөр интернет бар деп атасыз, 95% территорияда. 5% качан болот? 22-жылы ушуну аткарабыз ишке. Бир маселени айткым келип атат да, мына эл менен жолугушабыз, мен канча жолу депутат болдук. Ошондо эле ушул маселе бар болчу. Мына мен быйыл шайлоодо жүргөндө дагы көп айыл өкмөттөргө барсак, ал жерге интернет эмес, биздин санарип бара элек да. Алар болсо КТРдин программаларын кыргыз тилинде көрбөйт алар. Алар только өзбек тилинде же тажиктердикин көрүшөт. Жаш чоңоюп келаткан балдардан президенттин ким десең, Өзбекстандын президентинин атын айтышат. Ушундай бир эме бар да, чоң көйгөй бар. Ал жерде болсо биздин телефондор, биздин өзүбүздүн мына уюлдук эмелерибиз жок. Ал жерде Өзбекстандын эмеси менен сүйлөшүшөт алар. Анан ал жака машина менен барып өтүп калсаң, телефонуң сразу өзбектин эмесине кошулуп калат. Ушундай айылдарыбыз бар. Сиз мына жаңы министр катары, мен бурдакы министрге дагы айтканмын, бирок аяка дагы жетпеди. Азыркыга чейин жете элек ушул. Мына жерде Кыргыз кыштагы айыл өкмөтү бар. Кадамжай районунда Кан айылы бар. Ошол жерлерде интернет жок. Санарип аяка бара элек. Ушул маселелерди өзүңүзгө бир жазып алып, бир жакшы. Анан караштырып көрсөңүз. 10 секунд берип коесузбу? 10 секунд кошуп бергиле. Экинчи аябай көйгөйлүү маселе, мына азыр президент өзү айтты, баардыгыбызды багы документ оборот болуш керек деп. Эми интернет бар элек жерге кандай силер алар менен оборот неме кыласыңар? Анан кийин кадр маселеси. Айылдарда ушул эмен интернетти билген, компьютерди өздөштүргөн кадрлар жок. Аны кантип чечесиз? Бул аябай чоң көйгөй болот. Сиз айтып атасыз, мен ал июнга чейин дедиңизби? Чечип коем деп атасыз. Кантип чечесиз? Ар бир айыл өкмөттөргө кантип чечесиз ушул кадр маселесин? Рахмат, Чолпон айылына. Бул боюнча именно программанын утвержденный программасы бар, министерствонун. Ар бир айылга, аймакка барып, именно ошо местный кадрларды обучать эткенге. Правильное использование. Донорлар менен чогуу. 100% уже жетти, айлакта иштеп атышат уже бүгүнкү күнү. Эң эле основной бизде иштеген, наоборот, чет жак эмес, ушу биздин Чүй области болуп атыптыр бүгүнкү күнү. Удивительно, почему? Туура, ал сөзүңүз туура. Мен багы өзүмкү бүгүнкү күндү көргөн документтер менен айтып атам. Министерстводо документтер менен. Мына рахмат планировать этип атабыз.